Жорунун билемди үйрөнгөнү. Илгери бир миргенчи болгон экен. Ал жорунун балапанын багып алып, ага билем деген сөздү үйрөтүүгө аракет кылат. Жембирээрден мурун дайыма билем деген сөздү айттырып, анан гана жемин берет. Балапан улам чоңойгон сайын билем деген сөздү жаңылбай айтчу болот. Күндөрдүн биринде эл жайлоого көчүп жатканда көп кой айдаган кербенчилер баягы мергенчинин үйүнүн жанына келип, ошол жерге конушат. Мергенчи жорусун колуна кондуруп алып, кербенчилерге барат. Аны көргөн кербенчилердин бири алдына чыгып: "Болгушуңдун кандай өнөрү бар? Эмне билет?" деп сурайт. "Бүт баарын билет" деп жооп берген мергенчи. Бул жоопко таң калган кербенчи: "Кой бакканды, кой кайтарганды билеби?" деп сурайт. "Баарын билет дебедимби? Ишенбесең өзүң сурап көр." "Кой бакканды, короо кайтарганды билесиңби?" деп сурайт кербенчи, жоруну карап туруп. "Билем" деп жору башын ийкейт. Кербенчи жоруга кызыгып калат. Анан ал оюна эмне келсе ошонун баарын сурай берет. Кербенчи "Билесиңби?" деген сайын балапан кезинен машыккан жору "Билем" деген жоопту илгиртпей айта берет. Укмуштай кушка туш келгендигин көргөн кербенчи жоруну сатып алмакчы болот. "Болгушуңду сатасыңбы?" деп мергенчи сурайт. "Баасы келишсе сатам." "Канча сурайсың?" деп кербенчи дароо соодага түшөт. "50 кой берип ала бер" дейт мергенчи. Кербенчи ойлонуп отурган жок. Мындай бекер күчтү кайдан тапмак эле? Мындай кошко 100 кой берсе да болмок. Ал 50 койду мергенчиге санап берип, андан жоруну алат. Мергенчи койду айдап жолго түшөт. Эртеси кербенчилер жолун узап, жоруну коркойтуп төөнүн үстүнө кондуруп жүрүп кетишти. Күнү кечке жол жүрүп, бир жерге келгенде дагы өргүмөк болушту. Жүктөрүн түшүрүп, койлорун жайып жиберип: "Ой, жору, бүгүн койлорду жакшылап кайтарып келе аласыңбы? Кой кайтарганды билесиңби?" деп сурашат кербенчилер. "Билем" деп башын ийкейт жору. Чарчап калган кербенчилер жайылып бараткан койдун артынан жоруну учуруп жиберип, өздөрү эч нерседен капарсыз уктап калышат. Жайылган койдун үстүндө учуп жүргөн жоруну карышкырлар көрүп, ээн калган койлорду аябай кырат. Жору болсо тарпа карк болгонуна сүйүнөт. Бир окумда кербенчилер ойгонсо, күн батып, каш карайып калыптыр. Жору да, койлору да көрүнбөйт. Анан койлорун издеп жөнөшөт. Жүрүп отуруп бир жерге келишсе, койлору түгөл кырылып жатат. Баарын билген жору эч нерседен капары жок, тарп жеп отурат. "Койгона, эмне болду?" деп сурашат кербенчилер. "Билем" деп башын ийкейт жору. Окуяны эми гана түшүнүшкөн кербенчилер баягы жорунун тиги жагынан, бул жагынан чыгып кармамакчы болушат. Жору ары кетип, бери кетип карматпай, анан сызган боюнча асманга учуп жөнөйт. Ошентип бирди эки кылабыз деген акылсыз кербенчилер базарга алып бара жаткан койлорунан ажырап, талаада калышыптыр.